Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабакка даярдыгыңар кандай? Азаматтар. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын жагымдуу маанай түзүп алсак. Жагымдуу маанай түзүп алыш үчүн мен силерге бул кутучанын ичине мен жакшы көргөн окуучумдун сүрөтүн катып койгонмун. Ал окуучу менин келечекте көптү үмүттөндүргөн жана мен ал окуучуга өтө мээрим берип, өтө жакшы көрүп, сүйүп окуткан окуучум. Ал окуучу ким экендигин билүү силерге кызыкпы? Андай болсо бирден келип, кимдин сүрөтү катылганын көрөбүз. Келебиз бирден. Кийинки. Тимур. Алия. Тегерекче ооба деген түшүндүрөт. Мен суроо берсем, суроо силер үчүн туура болгон болсо ооба деп көтөрөсүңөр. Эгер жок дегенге мисал боло турган болсо, анда кызылды көтөрөсүңөр. Түшүндүк э? Суроом төмөндөгүчө. Электр тогу бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн иретсиз кыймылыбы? Көтөрүп турабыз. Электр тогу бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн иретсиз кыймылыбы? Жооп көтөрөбүз. Гүлзинат. Жооп жок. Азаматтар. Экинчи суроо. Электрондор бул электр тогун өткөргүчүбү? Электрондор бул электр тогун өткөрүүчүбү? Өткөрүүчүбү? Азаматтар. Туура жооп бердиңер баардыгыңар азаматтар. Кийинки суроо. Кулон зарядтын бирдигиби? Кулон зарядтын бирдигиби? Ай азаматтар, сонун эң туура жооп бердик. Бүгүнкү өтө турган темабызга байланыштуу ушул кутучанын ичинде керектүү заттар бар. Эмнелер кандай тема өтүшүбүз мүмкүн деп ойлойсуңар, урматтуу окуучулар? Тема. Өткөндө биз темабыз эмне болчу? Электр тогу. Демек ушу электр тогуна байланыштуу болушу ыктымалбы? Эмне бул? Лампочка. Бул батарейка. Буну көргөнбүзбү? Эмне кылат? Эмне кылтат? Ачып, жаап атат, э? Жана кийинки затыбыз нерсебиз? Бул? Жок. Эмне бул? Зым деп айтабыз, э? Электр зымы. Ушулар темабыз бүгүн өтө турган тема. Ушул 4 куралды кантип туташтыруу боюнча. Темабыз электр чынжырын туташтыруу. Ушулар боюнча таанышабыз. Булардын схемада, чиймеде кандай белгилениши боюнча үйрөнөбүз. Практика жүзүндө кантип туташтыруу боюнча практика жүзүндө көрөбүз жана турмуш тиричиликте кандай колдонобуз. Түшүндүк, э? Бүгүнкү максатыбыз мына ушулар. Баалоо боюнча ар бир тапшырма берилгенде бул электр куралдар болуп эсептелет. Ушул электр куралдарын ар бир топ жакшы балл алган болсо, мындай кылып туруп мына жерге схемасын туташтырасыңар. Ар бир топ туура балга мына батарейканы коесуңар, чынжырча менен улам туташтырып барасыңар. Андан кийин коопсуздук эрежелери боюнча да таанышып алалы. Электр чынжырлар менен иштөөдө сөзсүз түрдө мугалимдин уруксаты менен иштейбиз. Уруксат алабыз. Андан кийин нымды колубуз менен эмне кылбайт экенбиз? Кармабайбыз жана розеткаларга нерселерди сала бербейбиз. Электр тогу карагыла. Мунул электр тогу доскадагы. Көрдүңөрбү? Мунул өткөргүчтөр. Өткөргүчтөр деп аталат.
Zımдар. Qaragılar. Emne eкен bu? Ötkörgüçtөр. Ötkörgüçtörgө emne koyulgan? Ötkörgüçtörgө lamпочка koyulgan. Jana. Lamпочка janıш үчүн мен эмне кылышым керек? Tok bulagına tutaştırışım керек. Азыр tok bulagına tutaşıp turабы? Жок, ачык турат. Мына ушулар. Эгер бу tok bulagına tutaşылган болсо, эмне болот? Lamпочкалар жанат. Ал эми tok bulagına tutaştırılбасайчы, lamпочкалар жанбайт. Мына ушул lamпочкаларды жандыруу боюнча өтөбүз. Жазып алалык, Электр чынжыры. Бул электр тогун болдукпу? Бул бизде дайыма эле колдонуп жүрчү эмне бул? Фонарик. Жакканында эмне болот? Эмне үчүн кантип? Ток барбы? Батарейканын жардамы менен. Кегиле ушунун ичинде эмнелер бар экендигин көрөйлүк, Фонариктин ичинде ушундай нерселер жайгашкан. Ток булагы, өткөргүчтөрдөн туруп атат. Өткөргүчтөр, жана лампочка. Мынакей. Көрдүкпү? Ушул лампочка болот. Ушул лампочкабыз ток булагына туташтырылган. Бул азыр иштейби, иштебейби? Эмнеге? Эмне үчүн? Себеби үзүк турат, түшүндүкпү? Үзүк турат. Ушул иштеши үчүн бул эмне болуш керек экен? Улануу болуш керек. Түшүндүкпү? Батарейка мына ушундай жайгаштырылат. Тегерекченин ичинде X белгиси боло турган болсо, бул кандай деп аталат экен? Электр лампасы. Электр лампасы демек схемада кандай белгиленет экен? X түрүндө. Эмнени түшүндүрөт экен? Лампочканы түшүндүрөт экен. Ал эми бул ток булагы. Ток булагы. Плюс минус дейбиз го, же болбосо батарейка. Ток булагы деп аталат. Бул азыр ачык турат. Туюктаганы мынага киргизип коет. Туюкталат. Туюкталганда лампочканы мына азыр мисалга кандай турат? Ачык турат, Эгерде лампочканы мен токко туташтырсам, эмне болот экен? Жанат экен. Түшүндүкпү? Көрдүңөр, Бул туюктагандагысы. Биздики азыр эмне болуп турат? Электр чынжырыбыз туташтырылбай турат. Экиге бөлүнүп алдык биз, Кандай топтор? Кандай зарядка экенсиңер? Терс зарядка, Силер? Кандай? Оң зарядка азаматтар. Азыр алдыңарга чынжырчаларды берем. Туташтырасыңар. Ким биринчи болуп чогулта турган болсо, упай алабыз. Мына лампочка, мына болсо. Мына лампочка. Азаматтар, мынакей бул силердин биринчи алган упайыңар. Сөзсүз түрдө лампочка жанышы үчүн эмне болуш керек экен? Ачкыч эмне болуш керек экен? Туюкталышы керек. Лампочка схемада кандай белгиленет? Чийип көрсөтөбүз. Схемада кандай белгиленет? Азаматтар, кийинки суроо. Ачкыч эмне жумуш аткарат? Кол көтөрүп жооп берет. Ал немени электр тогун ачат, анан кийин электр тогун мисалы ал ачкыч бул ошол бири-бирине туташкандыгы үчүн ошолорду лампаны жагызыш үчүн жардам берет. Лампаны жандырууга жардам берет. Азаматтар, эң son кол чаап коебуз. Силер өткөргүч алдыңар, Кийинки өткөргүчтөр кайсылар эле? Кол кана партадан көрсөткүлөчү. Өткөргүчтөр кайсылар эле? Өткөргүчтөр. Зымдарбыз, азаматтар, эң son. Өткөргүчтөр эмне кызмат аткарат?
Toplanan aşıcak kuşkanına olarak lampuçkaga elektrik toğun alıp başka jönündө. Başka. Жақсы, рахмат. Өткөргүчтөр батарейкада жолгосо ток булагынан ошол лампанын күйүүсүнө жардам берүү үчүн жана ачкыч жапкычка чейинки жол лампага чейинки жолду көрсөтүп жана ошол эне убакта лампанын жанышына жардам берет. Лампанын жанышына жардам берет. Азамат. Суроо төмөндөгүчө. Өткөргүчтөр үзүлүп калса, электр тогу өтөбү? Болду, түшүндүм. Рахмат. Өткөргүчтөрдү колубуздагы тегерекчилер менен өткөргүчтөрдү өз алдыбызча туташтырууга болобу? Болду. Азаматтар, кол чабабыз. Лампа күйүшү үчүн кандай шарттар керек? Лампа күйүш үчүн биринчи батарейкадан ток өткөрүү үчүн жаңгызып ачуу жолуна, анан кийинкиси лампадан батарейкага чейинки туташтыруу керек. Өткөргүчтөр аркылуу туташтыруу керек. Силерден мурда эле Айбике жооп берсинчи. Өткөрүш үчүн туташтырып батарейкадан лампага батарейкадан лампага анан эмнеге уланган эмес? Ток булагына, батарейкага уланган эмес. Бул суроо силерге. Мунунун бирөөсү күйүп калса, лампанын баары күйөбү? Бирөөсүн алып коюп күйүп калса дагы, бул токко уланса күйө берет. Күйө берет, азаматтар. Мынаны карасаңар, мен азыр муну токко сайсам, лампочканын бирөөсү күйүп калган, бардыгы күйүп калабы? Эмнеге күйбөйт? Эгерде мен муну жерден кыркып алып салсамчы, bundan эмне? Бул күйүп турат, бунусу эмнеге? Бул лампа өзү күйүп калган. Бирок буга ток эмне болуп атат? Өтүп барып атат. Кыркып алып салдым. Лампа күйбөйбү? Ток өткөргүчтөр эмне болуп калды? Ай азаматтар, эгерде бул туташылуу болуп туруп, бирок лампа күйүп калган болсо, калганы иштей берет. Кептин баары эмнеде экен? Жок, өткөргүчтөрдө, маселе өткөргүчтөр туташылып турса, электрондор эмне кылат экен? Электр тогун өткөрөт. Пенжирларын эгер туура эмес туташтырсак, эмне болот экен? Лампабыз күйбөй калат экен, туура туташтырсак, лампа күйөт экен. Туура туташтыруу үчүн эмне керек экен бизге? Өткөргүчтөр керек. Азаматтар. Күйөт жеңүүчү болуп, электрондор эмнеге? Лампа тогу менен эмне болду? Туташтырылды. Ал эми протондор эмне болуп калды? Туташпай калды. Сабак жактыбы бүгүнкү?